Мамлекеттик жана маданий ишмер Акын Токтосартов көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Ал Кыргыз ССРнин Маданият министрлигинин борбордук аппаратында, андан соң Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин маданият бөлүмүндө иштеген. Өлкө эгемендик алганга чейин Кыргыз ССРнин Маданият министринин биринчи орун басары, маданият министри болуп эмгектенген. Чыгармачыл инсан, котормочу журналисттик кесипти да аркалап, бир катар макалалары түрдүү гезет журналдарга жарык көргөн. Акын Токтосартовдун жетекчилиги астында Руханият деген ат менен көлөмдүү китеп басмадан чыккан. Мамлекетке сиңирген эмгеги бааланып, СССРдин эмгектеги каармандыгы үчүн Манас миң медалдары менен сыйланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардактуу наамын алган. Аны эскерүүгө Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри, маданият тармагындагы иштеген жакын санаалаштары жана туугандары катышты. Көптөгөн китептерди дагы ушу Руханият тарабынан басып чыгарды да, ушул Айтматовдун 8 томдугун чыгарды. Манас баштаган биздин руханий дүйнөбүздү көтөрүп чыкты. Ушул эле Исхак Разаков туурасында, Курманжан Датка туурасында атайын циклдарды серия кылып чыгарды. Бул жагынан мына көчү атайын китеп көргөзмөсүндө орун алды. Ал эми өз жаркын элесине арналган атайын 80 жылдык мааракесине арналган кечени ушу апрель айында Улуттук филармонияда өткөрөбүз.